саясий илимдердин кандидаты, журналистикада өзүнүн аты бар, аттын кашкасындай белгилүү десем да жаңылбайм. Бакыт Орунбеков бүгүнкү биздин эфир түз эфирде кетип атат. Марал радиосу аркылуу, телевидениеде санариптик форматта 24 телевидениеси аркылуу. Бакыт, эми чын-чынында өткөндө жакшы бир азаттыкта тиги долбоор баштагансыдың, эл аралап эки кишинин башы кошулган жерде эле азыр саясат сүйлөшүлүп атат. Ошол бүт пикирлерди чогултуп 17-жылы президенттик шайлоого келе турган киши кандай сапаттарга ээ болсо жакшы болот эле деп ошо элден чогулган анан пикирди 10 сапатка ширелештирип чыгарып койдуң да. Эмнеге мындай бир идея пайда болду? Bizde mamleket болгондон кийин анын жетекчисин, анын лидерин, улуттук лидерди тандоо алдында турганда ошол шайлоочуларга, ошол биздин жарандарга бир багыт болсун деген ниетте жаздым. Ал жазганым ошол мен эл аралап, эл менен пикирлешип, аңгемелешип, сүйлөшүп дегенде жүргөндөн кийин саясат таануучу катарында, журналист катарында мен ушунун бардыгында эл кандай президентти, же улуттук лидерди күтөт, эңсейт, же болбосо болушун каалайт деген темага көтөрүп, анан кийин багыттама иретинде жаздым да. Анткени биздин 26 жылдык эгемендүүлүк тарыхыбызда ким менен сүйлөшсөңүз дагы улуттук лидерге суусап турган, улуттук лидерди издеп турган, улуттук лидерди күтүп турган, бир ичи толбой, курсагы чыкпай турган мезгил болуп атат да. Ошондуктан биз ар бир президенттен келиши, жакшы үмүттөрдү арттырат, бирок ал иштеп, анан кийин убакыт өткөндөн кийин андан бир көңүл калуу, көңүл чөгүү, начар пикирлер пайда болот. Анан кийин биздин тарыхыбыздагы эки төңкөрүш революциядан кийин эки президенттин сыртта жашап жатышы дагы бизге анчалык аброй алып келбейт. Ошондуктан келе турган президенттик шайлоодо биздин тандообуздан жаңылбасак экен деген ниетте адамдарга, шайлоочуларга бир багыт иретинде жазылган нерсе. Мен чынында 10 сапатты тең окуп чыктым да. Биринчи сапаттан баштап 10 сапатка чейинки баягы биз талап кылган нерсенин баардыгы биздин мурдагы өтүп кетип калган эки президентке дагы, андан кийинки биз башыбыздан өткөрүп аткан эки президентке дагы баары тең эле төпкөлө бербейт экен. Эгерде биринчи сапат мына жазылып турат: шайлана турган президент мыкты интеллектуал, таза адам болушу керек. Президент болчу адам токпейил, салаваттуу, оор басырыктуу жан болушу зарыл деп жазылып атат. Биринчиси, эң кыскасы ушул экен. Азыр президентке чыгабыз дегендердин саны деле өзүлөрү чыгабыз дегендердики 3-4 көрүнүп калды. Ашып кетсе бир 10 киши чыгар 17-жылга. Ушул азыркы көрүнүп тургандардын ичинен ушу биринчи сапатка татыктуусун, эми сиз саясий илимдердин кандидатысыз да, саясат таануучусуз. Барбы? Албетте биздин Кыргызстанда ушул сапаттарга ээ боло турган адамдар аз эмес, көп. Бирок президенттикке чыгып жаткан адам дагы өзүнүн дараметин, өзүнүн күчүн, энергиясын, билимин, башка бир сапаттарын баарын таразалап көрсө да, анткени мамлекеттин жүгүн артыш, аныга жооп бериш, аны көтөрүш, аны жоопкерчилигин артыш өтө чоң мамлекеттик саясий жүк. Ошондуктан мен 6 миллион кыргызстандыктын ичинен ушул сапаттарга ээ боло турган адамдар көп деп эсептейм. Анан кийин мындай адамдар чыгып аткан адамдар да муну окуп көрсө, таразалап көрсө, менин кемчилигим каерде экен, менин артыкчылыгым кая экен деп салыштырып көрсө, өзүнө камчы салса, жакшы болот эле да. Анткени кээ бир адамдар бул президенттик тактыны, президенттик кызматты бир орто жолдогу бир жолу алмаштыргандай санап, мен деле чыгам деп атпайбы. Анан ал кишинин басып өткөн жолун, элге журтка кызматын, көз карашын, саясий дараметин карап көрсөңүз, ага татыксыз болуп атат. Адам өзүн үзгүдөн карап көрүш керек болуп атат да биринчи. Бул жерде элдин соогунан коркуш керек, элдин убалынан коркуш керек болуп атат да. Мында президентке чыгаардын алдындачы, анткени биз
улуу кыргыз мамлекетин түзгөнбүз дейбиз, улуу кыргыз каганатын түзгөнбүз дейбиз, анас бабабыз элди курама жыйып журт кылган дейбиз. Демек ошол жолдуу татыктуу боло турганда болушубуз керек да андайчы. Дагы бир шанс келип атат, дагы бир мүмкүнчүлүк келип атат кыргыз дөөлөттү, кыргыз мамлекетин курууга. Бизде тарыхты түздөөгө, тарыхты түздөөгө. Ошол максатта бир кулактарына күмүш сырга болсо деген ниеттемин. Сизге өзүңүзгө телефон чалып ушул он сапаттан кийин бир кызыктуу окуялар болдубу? Мисалы ушул он сапат баланчага окшош экен, баланчага татыктуу экен деп өзүңүздү жылмайткан учурлар болдубу? Ооба, мен тиги тааныштарым башкалар тиги чалып атпайбы, жакшы жазылыптыр. Анан кийин мисалы үчүн айтат, бир талапкер айтат, 10 сапаттын 8 бар экен, ушул татыктуу, ушул жарайт дейт. Бир талапкер жөн айтат, 10 сапаттын 9 бар экен, бою гана кичирээк экен дейт да. Мен боюм 175тен үйдө болсо дедим да, 160тагы бою бар да талапкер бар экен да. Жакшы, түшүнүктүү кимдер жөнүндө айтылып атканы. Азыр эми сиз Азаттыкка сырттан келип эфир алып барган кишисиз. Азыр кыргыз бийлиги Азаттыкты сотко берди биздеги. Сиз экөөбүз эми 91-жылдан бери бири-бирибизди жакшы билебиз абдан. Деги эле шайлоого жакындаганда кандайдыр бир саясий акыбалдар өлкөдө урчуй баштаганда, маселе Азаттыктан, анан кыргыз телевидениясынан, анан улуттук коопсуздук кызматынан башталат да дайыма. Бул сапаркысында кыргыз бийлиги коркуу Азаттыкты сотко чыгып, доосун 20 миллион сомго чейин жеткиришти. Азаттык үчүн 20 миллионду төгүп берип, керек болсо өзүңүз айткандай андан да ашыгын төгүп берип туруп басып кетсе боло берет. Чын-чынында тереңине келсек, мына бул жалпы журналистика, андан тереңдесек, сөз эркиндигине мындай бир доомат коюлуп аткандыгы, сөз эркиндигин унутуп аткандыгы жөнүндө сөз барбы, же болбосо 25 жылдын ичинде бир дагы бийлик, кыргыз бийлиги Азаттыкты сотко берген эмес? Демек Азаттык жөнүндө, анын ичиндеги кандайдыр бир жүрүштөр жөнүндө биздин бийлик так маалымат билет, ошон үчүн солп кетпей берип атат. Кандай дейсиз? Сырттан карап. Мен өзү Азаттык Кыргызстанда ачылгандан бери ал менен кызматташып келем, активдүү дагы, пассивдүү дагы кызматташып келем. Анан кийин биринчиден биздин Кыргызстандагы конституция башкарган мыйзамдарда ар бир адамдын аброю кол тийгиз, абийири дагы кол тийгиз, аны эч ким мазактаганга, жаман көрсөткөнгө, аброюна шек келтиргенге укугу жок. Мына ушул негизден алганда президентпи же жөнөкөй адамбы сот аркылуу өзүнүн ар намысын коргоп алганга укугу бар. Биринчиден президент, аны жактап аткан азыр башкы прокуратура ошондой мыйзамдык укуктук негизден пайдаланып Азаттыкты жана башка маалымат каражаттарын сотко берип жатат деп ойлойм да. Ал эми алардын жүйөсү кандай, негизи кандай деген да суроо туулат. Ар бир кайрылып атканга, доолоп атканда негиз болуш керек да. Эгерде азыркы Азаттыкка берилип жаткан доого байланыштуу болсо, анда менимче негизи жок болуп жатат да. Мүмкүн негизин дагы териштирүүлөрдө, башкаларда сүрүштүрүп мүмкүн далилдейт. Бирок мен жана айткан Азаттык ачылгандан бери кызматташып келатам деген сөздөрдү улам айткым келип атат. Азаттыктын редакциялык саясаты бар, редакциялык принциптери бар, эл аралык журналистиканын стандарттарына таянып гана иш жүргүзөт. Азаттык эч убакта өзүнүн атынан кимдир бирөөгө боюнча пикирин, көз карашын айтпайт. Бир жөнүндө жарыялабайт антипчи. Азаттык Орунбеков мынтип айтты деши мүмкүн. Азаттык Жылдыз Мусулова антип айтты, Текебаев тигинти, анын юристтери минти, Атамбаев мондай көз карашын билдирди деп коомдогу көз караштарды чогултуп келип туруп анан кийин кайра коомдун өзүнө сунат да. Ошондуктан бул жерде негизим жок деп атканым ошол. Анткени да экинчиси бул мындай саясий күрөштөр башталып аткан учурда, президенттик шайлоонун алдында, анан кийин чыгып жатышы дагы бир кооптондууну туудурат да. Мунун арты ошол Кыргызстандагы сөз эркиндигине болгон
кысым катары дагы бааласак болот. Сөз эркиндигин ооздуктоо катары дагы бааласак болот. Муну эми эгерде сот акыйкат жүрсө, сот акыйкат караса, бул маселенин негизи жок деп ойлойм да. Анткени буга окшогон маалыматтар бардык маалымат каражаттарына кетип жатат. Дүйнөлүк маалымат каражаттарына кетип жатат. Бизге эмне үчүн Азаттык же болбосо 24 же болбосо Заноза маалымат агенттиги тандалып берилип жатканы дагы бул чоң суроону туудурат да. Эми шайлоо жакындаган сайын бийликтин да алсырашы, анан улам биринен сала биринен улам мындай бир туура эмес кадамдарга барышы мыйзам ченемдүү да, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени кийинки шайлоого, президенттик шайлоого 17-жылдын ноябрь айындагы меңгейимдин баары даярданып атат. Ачык даярданып атат, өзүңүз айткандай, пассивдүү, активдүү дегендей. Ошого жараша 6 жылдын ичинде бир система курабыз деген кыргыз бийлиги мындай солку эткис система курабыз деген 6 жыл кандай өтүп кеткенин билинбей калып, акыркы убактарга жалгыз күч өлкөнүн президентине түшкөндөй да. Анткени андан шашылыш көп иштер жасалып атат, шашылыш көп сөздөр сүйлөнүлүп атат. Мына керек болсо парламентти мен деле каршымын олигархтуу момундай парламентке. Ал жерде эшикте нан канча экенин билбегендер отурушат. Бирок мунун жанагы революция болбойт деди өткөндө сиздин ордуңузда отуруп Азымбек Анаркович. Анан ал киши эми эки революциянын катализатору да, эки революциянын штабын башкарган ал киши, көп нерсе билет элден башка. Мамлекеттик төңкөрүш болуп кетиши толук мүмкүнбү? Эми сиз саясий илимдерди алектенген кишисиз да. Мамлекеттик төңкөрүш болсо революция болгонго негиздер болуш керек. Ага саясий негиздер, экономикалык негиздер, же болбосо бир башка бир негиздер да. Мен бир жактуу болуп кетпейт деп айта албайм. Анткени ага да негиз жок да. Биздин мамлекеттин жалпы саясатын жүрүшүндө, же болбосо өзгөрүүлөрдүн болушуна бизде ички факторлорубуз биринчи таасир берет, экинчиден бизде сырткы факторлор таасир берет да. Эгерде өткөн эки революциялык кырдаалды, төңкөрүштү эске алсак, 2005-тиги, 2010-догуну алсак, биздин ички бышпай аткан чийки процесстерибизди сырткы факторлор келип бышырып, күчөтүп, анан көбөртүп, тездетишкен да. Мына ошондой факторлор болуп калышы мүмкүн. Ошондой болуп калышы мүмкүн да. Биздин бүгүнкү реалдуулугубуздачы. Ошондуктан биздин ички факторлорубузду сырткы факторлор күчөтүп коюшу мүмкүн. Анткени Кыргызстандын тышкы саясаты, биздин бүгүнкү геосаясий аймактагы жайгашышыбыз, ал жердеги ири державалардын биздин өлкөгө болгон кызыкчылыгы дал ушул нерселерге көздөй түртөт да. Ошондуктан мен ушундай жооп берет элем. Саясаттануучу катарындачы өткөндө Владимир Владимирович Путиндин келгенде журналисттер үчүн эки президент пресс-конференция берип айтты. Ошондо биздин президент айтты: эки революцияны, 2005-теги, 2010-догу ак үйдү алган мен Атамбаев алган деди ачык эле. Бул саясатта ошол 2005-те дагы, 2010-до дагы көп терс тараптарда болду да. Ошонун бардыгын президент өзүнүн мойнуна алды дегендикке жатабы? Эми азыркы президентибиздин ошо өткөн эки революциянын кыймылдаткыч күчү автору мен болгом, үчүнчүсү болбойт деп атат да. Демек бул өтө жоопкерчиликтүү билдирүү да, жоопкерчиликтүү позиция деп ойлойм да. Чындап ошол эки революциянын сиз айткандай катализатору, негизи кыймылдаткыч күчү азыркы президент Алмазбек Атамбаев мойнуна алып атса, анда революция жасагандык үчүн, андан келип чыккан кесепеттер үчүн, келечектеги дагы боло турган кесепеттер, ийгиликтер, натыйжалар үчүн дагы ал киши жоопкерчиликти мойнуна алыш керек деп мен түшүнөм да. Коом да ошондук кабыл алыш керек. Демек, бизде 2005-те эмне үчүн ишке ашпай калды?
кийинки революциялык талаптар башкалар 2010 дагы бейт башында туруп алып ант берип касам ичкен революционерлер дагы бизди максаттарыбыз үчүн аягына чейин чыгарбай калды деген да көп суроолор бар. Демек ишти жасабай эле иштин аткарылбай калыш үчүн дагы ал адамдар жооп бериш керек. Нарык алдында, саясат алдында, эл алдында жоопкерчилик сезген. Мыйзам алдында дагы жооп бериш керек деген менин оюм бар. Мынандай эми баягы жазылбаган кээ бир мыйзамдар бар да, бирок аткарылыш керек. Мисалы, мамлекеттик сыр боюнча. Ал мамлекеттин башында турган эң жоопкерчиликтеги киши сөзсүз билиш керек. Ал сырты анын аткарылышында. Ошол эле сыяктуу мына 10 сапатты сиз жолдоп атканда элге саясат таануучу катарында эмес, кыргыздын каада салты мыкты билген, өздөштүргөн киши катарында дагы бизде эми мисалы мен тарыхчы катарында, журналист катарында биздин соңку жаңы тарыхтын 2005 жылы бузулганына абдан өкүнөм. Эми ал тарыхты түздөш үчүн бул жашоодо дагы баягы жан дүйнөнүн духовный жашоодо дагы тарых түзөлүш керек да. Биз 2010 дагы качырдык президент чыгып кетти өлкөдөн. Жана башка да. Биз 2017-де бизде тарыхый шанс бар. Элде дагы, азыркы президентте дагы анткени жоопкерчиликти Алмазбек Шашеновичте көбүрөөк. Анткени ал өлкөнүн башында турат. Ушул учурда биз тарыхты түздөш үчүн кээ бир жанагы мыйзам ченемдүү, анан жана башка, анан акмактар отурсун, жана башка дебей, кыргыздын бир эң олжосу келатканда сабырдуулук менен айттырбай бардым. Аны эми башында турган эле 5 киши жазап койсо болот. Ошого жетише албаганыбыздын себеби эмнеде? Бизде Кыргызстанда 25 жылдан бери ошо бийликтин биринчи башында турган адам, анын айланасындагы адамдар мындай жоопкерчилик маселесин, жанагындай көз боемочулук маселелеринде эки жүздүүлүк саясат болуп калды да, эки жүздүүлүк саясат болуп калды. Биз конституциябызда демократиялуу мамлекет курабыз деп жазып алганбыз дагы, иш жүзүндө демократияны курбай эле, демократияга каршы аракеттерди жасап келдик да. 2005-тин ошол аягында дагы бийлик кулар алдында дагы эмне үчүн эл толкуду? Анткени биринчи президент дагы бийлигин сактап калуу боюнча же узартуу боюнча аракет жасап туруп алды да. Шайлоолорду бурмалоо аркасында. 2010 жылда дагы ошол эле окуя, ошол эле процесс, ошол эле көндүм адатта кайталанып туруп алды да. Эми бүгүн дагы азыркы бийликте турган адам кайра өзү болбойм десе дагы, бирок өзүнүн кишисин коюу аракетинде, атаандаштыкка чыга турган, жарышка чыга тургандардын жолун тосуу аракетинде, өзүнүн адамдарына жолду тазалоо аракети жүрүп жатканы өкүндүрүп атпайбы? Анткени биз демократияда чыныгы саясий атаандаштыкка түзүлгөн процессте булчу. Көп адамдар шайлоого катышыш керек, эл андан жана мен айтып отурган 10 сапаты болсо анда тандап алган мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Азыр мына ошондо элдеги нааразычылыктын өзү да ошол. Башкаларга мүмкүнчүлүктү түзбөй болом дегендерге болушунча каршылык көрсөтүү процесси жүрүп атат. Өкүнүчтүү жагы да ошол. Мага жакты президенттин, мисалы, мен өзүм кетип баратканда көрө албас, мына эски саясатчыларды кошо ала кетем. Туура мен мураскер койбойм, өзүңөр тандагыла, ошол киши келет демиди. Бирок андан кийин мен саясатта калам да, туура бул киши аман эсен турса, сөзсүз түрдө же парламентке келет, СДПКны бекемдейт, мына өзү да айтпадыбы, кетсин анда парламент, мен ошол немеге кошулам. Төрөбаевдин оюна. Анткени парламент мына көчөдөгү кызы чуун бар, парламентте сүйлөнүш керек, туурабы? Трибунада. Кээ бир сөздөрү президент айткан элге жагып эле атат. Эски саясатчыларды ала кетем. Тиги уурдагандар мамлекеттин казынасына кол салганын баары отурат. Жана башка. Ошол эле учурда, мисалы, улуттук коопсуздук комитети Белизгей
жана башкалар менен президентти улам ыңгайсыз абалдарга алып келип атат. Сиз улуттук коопсуздук кызматында кезегинде генерал Асанкуловду жакшы билген кишисиз. 90-жылдары сиз ошол кишиге сизге генералдык мынабу китил жарашпайт. Сиз элдин үнүнө каршы, элдин тиги оюна каршы жүрөсүз деп, ошо демократиялык кыймылдын арасында балдар менен кошо турган генерал Асанкуловго сөз айтпайсыз. Кийин силердин мамилеңер жакшы болгонун да мен билем. Азыр Абдыл Сегизбаевичке айта алгандар барбы, мисалы, сиз генерал эмессиз деп? Эми коомдо андан да ачуу пикирлер айтылып атат. Азыр биздин бийликке, ошол улуттук коопсуздук кызматына, башкы прокуратурага, ошол эле партияларга делечи биздин коомдо ушундай пикир, ушундай шарт түзүлүп атат. Андан да ачуу, андан да орой болуп атат да. Биз жанагы социалдык тармактардан өткөргөндө мындай өтө кооптондура турган эле ойлор болуп калып атат да. Аны биздин коомдогу түзүлгөн шаар демократиялык бир жагдайдын пайдаланып айтып аткандарбыз. Бирок ар бир айтып аткан сөз дагы бир салмактуу болуш керек деп ойлойм да, негизи болуш керек. Анан кийин эң негизгиси баягы мен айтып аткан азыркы бийликтин мындай органдары дагы баягы мурунку бийликтин эле кайра эле мисалы үчүн 100% өзүң айталап атпа ошол эле жол туурабы? 2005-тин алдында дагы ошондой алдыга соттошкон, анан кийин камашкан, анан кийин Аксыда окуя болду, башкасын баары чыгып анан аягы эмне болду. 2010-догун алдында дал ушундай болгон да. Анын арты начар болуп атпайбы? Ошол үчүн айтып атам, жана бизде мамлекет куруу саясатында эки жүздүүлүк деп атканым ошол да, эки жүздүүлүк деп атканым ошол. Кандай күч менен болсо да бийликти сактап калуу аракети жүрүп атпайбы? Андай болбош керек да. Биз эгерде чындап эле Борбордук Азияда КМШ мамлекеттеринин арасында эле дүйнөдөгү үлгүлүү демократия курабыз десек, анда демократия чындап эле куралы. А болбосо кургубуз келбесе, анда биз уруулук, кландык мамлекет курабыз деп эле айтышыбыз керек андачы. Тиги Ливиядагыдай, же болбосо башка өлкөдөгүдөй бир деп эле айтыш керек да, ошондой негизде айтышыбыз керек да. Анткени кагазга бирди жазып алып, анан кийин иш жүзүндө такыр башка нерсени жасап атканыбыз бул туура эмес көрүнүш. Биз эмнегедир муундардын ортосундагы байланышты үзүп алдык да. Биз азыр 91-жылдан берки иштеген аксакалдар баары тең жарабайт, булар карыды, арыды, сөздөрдүн кереги жок деп. Андан кийинки муундар деле, 60-тагылар. Аларды деле биз жаштар азыркылар эсепке албай калдык. Сиз экөөбүздүн муун деле эчтеке кыла албассызды сезгендейбиз да. Анан эми болуптур деп 30-тан 40-ка чейинки жаштарды бир саясий ишмердүүлүктүн маданиятына үйрөтүү жолу, болсо ошол жаш балдардын мындай бир идиреги барларды мамлекет тарабынан ушу карап келечектеги бир кадр саясатында болгон мамиле жүргөндөй да. Биз эмнегедир баардыгын эле колдон түшүрүп алгандайбыз. Мисалы, сиздин оюңузча биз ушул 30-тан баштап 40-ка чейинки, 25-тен 35-40-ка чейинки балдардын бир мурда партиялар болчу. Ар бир тепкичтен алып келчү мамлекетти башкарууга. Буга сөзсүз түрдө мамлекет ынтызар болуш керекпи же? Сөзсүз да тиги мамлекеттин артындагы мындай иши стабилдүү, туруктуу, ошол башында алган саясат уланып кете турган, татыктуу уланып кете турган бир жол болуш керек да. А бизде эмне коррупциялашкан өлкө, бизде эмне башка бир жаман позициядагы, жаман пикирдеги эмелер жабышкан өлкө болуп калып атпайбы? Анткени мамлекет өзү дагы, анткени коомчулук өзү дагычы бул жанагы улуттук менеджерлерди, улуттук лидерлерди тарбиялоо боюнча бир камкордукту көрүш керек. Мен бир сизге азыр убакыттан пайдаланып айтайын. Жанагы айтабыз биз тиги азыркы саясатчыларга таза адамдар келиш керек депчи. Саясатка таза адамдар келиш керек, саясий жаңы түстөр, жаңы жүздөр болуш керек депчи. Менин кыялымда бир нерсе бар да. Мисалы үчүн бир 100 Кыргызстандын 7 аймагынан чогултуп, азыркы жанагы 10 сапаты бар
адамдарды чогултуп, балдарды чогултуп, 30 менен 50'nin ортосундагы балдарды чогултуп, 40 менен 50 балдарды чогултуп, бир деги Кашка суулуу жер тоодун арасына алып барып, бир жыл багыпчы, аларды саясат таанууда, мамлекеттик башкаруу эмнекенин, кыргыз тарыхын, кыргыз тилин, кыргыз маданиятын, комузун, эл аралык дипломатия, эл аралык байланыш, протокол деген эмне деги эле толтура нерсени, керек болсо тамак жегенине чейин, сүйлөгөнүнө чейинки бир сапаттардын баардыгын үйрөтүп тарбиялай турган киши болсо, мисалы 100 адамдын бирөө президент болсо, калганы мамлекеттик башкаруунун башка тармактарында жаңы менеджерлерди алып келип бир койсо деген эмем бар да. Бир меценат болсо, бир меценат болсо, ошолорду эч кимге ага тууганынан, бала чакасынан, башкасынан алыстатып, ойлорун баардыгын жанагы нерсеге буруп, мамлекеттүүлүккө буруп, тазалап, аягындан керек болсо ант бердиртип туруп, анан кайра элге алып келип туруп, анан кийин баягы чоң топко кошуш керек да, салыш керек. Мынакей бизди башкара турган ушулар депчи. Мүмкүн ошондой формасын деп, анын эми чечүүнүн жолдору, мыйзамдуу жолдорунан ойлонуш керек. Баягы айлан кеткенде ушундай бир кыялдарды ойлойт кезинде. Кыялдар дайыма орундалат да. Негизи эле мисалы башка кээ бир өлкөлөрдө, Японияда ушундай чыгыштын өтө бардык нерсени алдын ала билгичтик менен жасалган өлкөлөрдө кадимкидей айылгери биздин ата бабабыз мыкты күлүккө кошорду, саяпкерлерин, тиги мисалы Байтиктин саяпкери чоң Байтиктин ашында чабыла турган өзүнүн күлүгүн боз бөлтөккө кандай жабып кара боз үйдүн ичине кармаган экен. Мына ошондой кылып, бул эми кыял, жакшы кыялдар, анткени бул ата бабанын салтында бар да, кандай ойноп атат да маалыматтын баардыгы. Мен могу жерде 4-чү сапатты айтыптырсыз, мен ушуга атайын токтолгум келип атат. Шайлана турган президент дүйнө тарыхын терең окуган, саясаттын кечээки бүгүнкү тенденциялары, ааламдашкан азыркы кырдаалды таразалай билген, ар тараптуу анализ жүргүзүүгө жөндөмдүү, дипломатиянын сырларын тыкыр өздөштүргөн кыраак адам болуш керек. Болбосо буга чейинки ажалоорусун Израилге барып, башка мамлекет таарынтканы, АКШ мамлекеттик катчысынын орун басарынын жардамчы катары кабыл алганы, кошуна мамлекеттин президенти менен өлгөндөн кийин мамиле кургусу келгени, жана АКШка олдоксон орой сөздөрү калпыс кадамдары кыргыз мамлекетин көп жерде жер каратканы элдин эсинде дептирсиз. Мен ушуга мындай суроону башка тарабынан бергим келип атат. Бизди эми мындай бир Борбордук Азияда деле демократиялык аралча деген менен кичирээк мамлекет катарында карашып, иниси катарында дейликчи, дегендер бар. Бул жерде азыркы президент эми албетте дипломатиянын мектеби көп болсо керек. Ошого карабай кээде тең ата сүйлөшүп койгону көбүнө жакпаса дагы баары бир ичинен ойлондурат экен. Тең ата сүйлөшүп, эми кечке эле биз силерди карай бербейбиз да деп. Ошондон улам бир суроо туулат да, балким биздин кыргыздарга сөзсүз түрдө мындай сиз жазгандай бүтүндөй интеллектуалдуу мындай шурууга тизгендей эмес, анда санда зөөкүрдүгү бар, анда санда катуу айткан, анда санда жалынган, балким биздин эл ушундай президентке татыктуубуз. Эми сөздү кантип айтса ар кимдин өзүнүн иши дечи, бирок президент адам, дипломатия, эл аралык байланышта иштеп аткан адам өтө сак болуш керек деп ойлойм да. Сөзсүз эле анын түз маанисинде эмес, мындай кагаз короп айтса деле сөздүн аркында эмне бар депчи. Мисалы үчүн азыркы сөзүңүзгө да, азыр Казакстандын тышкы иштер министри Казак парламентинде чыгып сүйлөп атканда казактын бир депутаты суроо берди. Сиз биздин кошуна кыргыз мамлекетинин башчысы блокада жөнүндө кеп айтты. Ага кандай реакция кылдыңар деди. Кандай жооп бердиңер деди. Анда тышкы иштер министри айтты. Өткөндө
мамлекеттик Россиянын мамлекеттик думасынын бир депутаты дагы ушундай эле бир сөз айтып койду эле казак орус мамилелерине байланыштуу. Биз аны жөнөкөй эле айтылган сөз катары кабыл алдык. Теңелген жокпуз деди да. Көрдүңүзбү бул сөздүн өзү да. Эгерде казак эмеси биздин айткан сөзүбүзгө жараша андан да катуураак, андан да күчтүүрөөк, андан дагы жаман айтып койсо эмне болот эле? Анда мамилебиз дагы курчуурак кылмакта. Мына кошуна казак мамлекетинин дипломатиясы мына ушундай гана жооп берди. Бирок анын артында эмне бар? Силер теңелбегиле деди. Буга теңелбейли. Биздин эки мамлекет буюрса, кошуна мамлекет мамилебиз жакшырат деп койду да. Ошондуктан бир сөз, бир кадам, бир аракет, бир көз ирмем даже керек болсочу да эки мамлекеттин мамилесин бузуп, келечегине кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн да. Мен жогоруда жанагы биздин 3 президенттин тең жана сөздөрүн келтирип атпаймынбы, кадамдарынчы. Бизге зыяны тийди го. Тиди го. Ошондуктан президент болом деген адам бул дүйнөдө кайсы өлкө болбосун бүткүл ал өлкөнү басып өткөн жолу, тарыхында кандай оош кыйыш учурлар болгон, кандай мамилелер болгон, кандай ким менен кошуна болгон, ким менен согушкан, ким менен тынчтык келишимге кол койгон тарыхын аябай жакшы билиш керек да. Анан кийин жанагы жоопкерчилик деп атканыбыз ошол. Барганда эгерде бир өлкөгө барып мамиле кылыш үчүн көп мисалдар бар. Мисалы үчүн кол койбой аткан учурда ошол өлкөнүн бир жакшы позитивдүү жагын тарыхтан бир көз ирмемди айтып койгон учурда эртеси күнү кол коюлуп калган учурлар бар да. Демек жакшы сөз жан эргитет деп айтат. Жан эргитет деп айтат. 8-чи сапат жөнүндө. Президент болом деген адамда кайсы бир динге, кайсы бир саясий партияга жан тартпаган нейтралдуу позиция болушу керек. Бардык маселелер боюнча принципиалдуу көз караш, бекем саясий эркий кажет. Өз алдынча чечим чыгара билген, жоопкерчиликти жеке өзүнө ала билген инсан болушу, элдик накылда айтылгандай кан эки сүйлөбөшү керек. Ушунда мен башка принципиалдуу маселелер жөнүндө сөз болдум. Бул саясий партияга жан тартпаган жана дин маселелерин. Эми саясий партиясы жок киши президент боло албайт-го азыр. Жок, президент болгонго чейин ал өзүнүн партиясы бар, болсо башка диний ишеним, күчтүү диний ишенимдери бар. Кимдир кайсы бир партияны жактырат, кайсы бир динге артыкчылык берген позициясын айта берсе болот. Бирок президент болгондон кийин конституциянын гаранты катары, кепилдиги катары бардык бийликтердин, бардык башкаруу немесинде ортодо бир нейтралдуу туруп бериш керек да. Андай позициясы болгондо анда президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин анан билдириш керек да. Бул болсо, мисалы үчүн саясий процесстерди буруп коюшу мүмкүн болуп атпайбы? Президент болуп турган убакта кайсы бир партияга артыкчылык берген позициясын айтып койгондугу бул шайлоонун жыйынтыгына дагы немеси тийишип калышы мүмкүн. Мындай жыйынтыгына тийишип калышы мүмкүн да. Бизде ошондой практика болуп атпайбы? Бизде ошондой көрүнүш болуп атпайбы? Аны токтотуш керек да. Бул дагы биздин жанагы таза демократия курганга, бардык партияларга бирдей шарт түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Жана дин эркиндигине мисалы биздин өлкөдө азыр дин боюнча мындай абдан олуттуу, анан сабаттуу сөз боло элек да. Боло элек. Азыр салттуу ислам менен башка толтура агымдардын кайсы жеринде кайсынысы каякта экенин биз билбей калдык. Менен атайын кызматты алектениш керек эле да. Мисалы ушундан улам мынабу эгерде азыркы кыргыз бийлиги келе турган шайлоолорго түздөн түз туура мамиле жасап, бир орусча айтканда балансты, кыргызча айтканда мындай бир тең салмактуулукту мындай бардыгына өзүңүз айткандай билгичтик менен карабаса, мен мисалы жеке жанагы эми азыр социалдык тармак деген толтура башка маалымат. Мен мисалы кара эскадрондун киришине бандиттердин ачык эле айталык. Жолсо диний жана салттуу исламды жамынып алышып, салттуу исламды четке чыгарып, башка күчтөрдүн келиши дагы толук мүмкүнчүлүгү болуп турат.
Анткени саясатчылар бири менен кармашып, анан бөлүп бараткан партияларына, ызы чуу болуп аткандардын баардыгына, мисалы СДПК партиясы ал азыр жаңы мындай кан киргизиши мүмкүн президентчи. СДПК десе биз Алмазбек Шаршеновичти элестетебиз да. Ал киши жаңы кан киргизбесе, партияда, парламентте СДПКнын үнү чыкпай атканын ал көрүп атат, ал киши баардыгы тең. Ага да ошончо маалымат жетип атат. Ушундан улам мен ушундай коркунучтан, ушундай опурталдуу көрүнүштөн коркомун. Сиз коркпойсузбу? Бул сурооңузга мен мындай жооп берет элем. Ар бир мамлекетте дин саясаты болуш керек. Ушул кандай болуш керек дегенде, мага бир мамлекеттин тажрыйбасы жакты да. Кайсы мамлекет? Мындан 2-3 жыл мурда мен эмеге бардым эле, Азербайжанга. Азербайжандагы ислам өлкөсү, көпчүлүк эл ислам динин тутушкан өлкө болуп эсептелет. Анан сиздерде кандай депчи? Бизде Азербайжанда да өзүбүзгө ылайыктуу ислам бар дейт да. Ал ислам Азербайжан элинин илгертен келе жаткан баалуулуктарына карама каршы келбейт, наоборот тескерисинче төп келет, экөө параллель жүрөт, жалгаша, бири-бирине карама каршы келбейт дейт. Дагы көп чараларды, бир саясаттар бар экен. Азербайжандын эмесине, аймагына сырттан келип бизге исламды таркатууга тыюу салынган дейт. Исламдын баалуулуктарын башка баалуулуктан таркатууга, секталардын келишине, агымдардын келишине, башка. Бизде өзүбүздүн ислам дейт. Өзүбүздүн мусулманчылык болгон баалуулуктарыбыз бар дейт да. Жанагы бизге азыр Кыргызстандын аймагында сырттан да келип дааватчылык кылып атат, өзүбүздүн ичибизден да дааватчылык кылып атат. Biz Kırgızistan'da İslam diyorsa başka dinlerle bölünmez. İslam'ın içindeki bir neçe bölümünde ağımlarda tutungan bizde toptor yolusu, cemaatler başkalar var. Biri-birinin oturgan yerine çok oturbaydı. Biri-birinin çoğu çay içişpeydi. Biri-birinin göz karışları takır kılı gelişpeydi. Bu da opurtaldуу mesele. Şondan mına azırkı biйлик, azırkı prezidentin жасап аткан bir işi men misal üçün tuura kabam. Deme Hanafi mazhabındagı demeni bagытты alıp oşonun negizine getiririz. Antkeni biz egemenlik alganga чейин ilgili Kırgızstan'a ayman İslam gelgende uşul bagытты algan ekenbiz da. Misal üçün men kичинекейимде esimde menin çoң atalarım misal üçün kara giybeyle, sakallı beline çeyin östürbeyle, maas gölöç giyiyle, tebetey giyiyle, kalpak giyiyle birok İslam ibadatların jasagan da. Anangin İslam salttары, baalуулуктары, Kırgız baalуулуктары ököteң жарыш кеткен. Ширелишкен да. Ширелишкен. Бири-бирин бул İslam бул кыргызчылык бул айырмалабай деле калышкан. Өзүбүздүкү катары сезгенде. Бүгүнкү күндө такыр тескери башка болуп атат. Ошондуктан биздин мамлекет дин саясатын колуна алыш керек. Günden metinde ölçütüp östürüş gerek. Misal üçün İslamçılar ana tengirçileri de böyle ötpay taptakır tuğra emes görünüşte bu ökönüden birdeyi alıp ketip birdeyi karmanış gerek degen men позициям. Жараткан бирөөлө да, ага баруунун жолдору гана. Жанагы Ширелишкен деген жеринде. Мына азыр жерлерде өлүк болгон жерге өкүрүп барууну четке кагып атышат. Биздин мисалы мен нарын тарапта, ат башы тарапта шону четке кагып атат. Жана сиз айткандай ханафилер кыргыздар өкүрүп түшкөн. Бул салт санасында анын толтура философиясы бар, анын териштирүүнүн кажети жок. Ошол эле учурда жаназада туруп ислам салттуу исламдын тиги бир көрүнүшү менен биз өлүктү жерге ээсине берип жерге тапшырып атабыз, туурабы? Ушундан кийинки эми аны мындай бир муунаралык улуулар билет. Сиз атаңыздан уктуңуз, ата бабадан келе атасыз, сиз балаңызга айтасыз. Биздин азыр жаштарга бере турган сабак ал сөзсүз түрдө мектептерде окуш керекпи же ал үйдөгү биз ал кезде мектептен окуган эмеспиз да, муну биздин ата бабабыз айтып келген. Бул бизге кадимкидей көрүнүш катарында, эреже катарында сакталып көкүрөктө келди. Ошого кандай дейсиз? Misal üçün jana paralel bir-birine şirelişip gelgende ötpayбыз. Misal üçün aytalı ölük koyu zıynatında gelgende janaza okumay, andan keyin ölük koyup gelgenden kийинки Kur'an okumaydan
башкасынын баардыгы өлүк кой учурунда болуп аткан жөрөлгөлөрдүн баардыгы бул кыргыздардын баалуулуктары. Ушул экөө эч убакта каршы келген эмес да, мисалы үчүнчү. Аны бөлүү Өкүрүп түшпөй баалуулук болуп атабы? Өкүрүп түшүш керек. Кошоктун философиясы такыр улуу да, байыркы нерсе да. Ал адамдын ким экендигин ошо кошок аркылуу элге жайылтып, биз болсо бир формасын митинг кылып алып атык туурабы? Аны күн бою, түн бою кошок аркылуу айтып келгенде, биз эскерип атканыбыз ошол, кайгырып атканыбыз ошол. Ошо көрүнүш болуп атпайбы? Анан алыстан, жакындан куда сөөк келет, тиги кишинин ким экендиги ошол сөз аркылуу да билинип атат да, мисалы. Алар билбейт да, мисалы, абдан сый кишилер да келет. Анан кийин ошондуктан бул экөө ушул эгерде Кыргызстанга ислам 10-кылымдарда толук келип орношкон деп эсептесек, 10 кылым бою ошол кыргыз баалуулугу менен ислам баалуулугу параллель келе атса эле, анан 21-кылымда эле кийин эки башканы карап калыш керекпи? Ошондуктан мында исламга дагы мына кыргыз баалуулуктарына тең өкүнө тең зыян келип калышы мүмкүн да. Азыркы мага өкүнгөн нерсе бир мына өзү улуттук кыргыз, өмүр бою кыргыз мектепте Кыргызстанда жашап келатып, анан кийин кыргыз баалуулуктарын чанып аткандар болуп атпайбы? Чанып аткандар болуп атат. Ал тескерисинче мен кыргызмын, кыргыз улуу эл, улуу баатыр эл, анан манасмын деп ушинтип кыргыз баалуулуктарын гана көздөп, ислам баалуулуктарын чанып аткандар да бар да. Бул дагы терс көрүнүш, бул дагы туура эмес көрүнүш деп ойлойм да. Анткени биздин элибиз мындан 10 кылым мурда кабыл алынган ишенимди, аны биздин баалуулуктарыбыз менен чогуу өркүндөтсөк, эң жакшы болот. Мына келе турган президент дагы ушул саясатты жасаш керек, ушул саясатты колдонуш керек. Анан мен карашым тиги дин эмеден алыс, саясаттан алыс, сырткары дегенчи. Анткени биздин коомдо болуп жаткан окуялар, көрүнүштөр, жагдайлар, процесстердин баардыгы саясаттан эч качан алыс боло албайт. Бул мүмкүн да эмес да. Туурабы? Докторлук диссертацияны жактайсызбы, жактасаңыз темаңыз кандай болот? Эми мен аракеттерим бар, азыр материалдарды топтоп жүрөм. Кийин эми так эмесин айта албасам дагы, мына саясат менен журналистиканын бир байланышкан бир жеринде болот да. Сиз эми азыр жаш муундарга сабак берип аткандагы тажрыйбаңыз бар. Ушу 25 жылдын ичинде сиз жанагы балдардын, жаш балдардын билимге болгон умтулуусу, деги эле ушул жашоого, анан мамлекетке болгон мамилеси, эми ушул аудиториялардан көп 6 саатка чейин, 8 саатка чейин көп нерсе менен алектенесиңер да балдар. Ушун мындай бир кескин азыр балдардын ушунчалык капиталисттик көз караштары, ушунчалык бүгүнкү мамлекет эмне экендигине абдан мындай анчалык деле кызыкпагандыгы, ушундай деп көп мен окутуучулардан, агайлардан деле билип калдым да, акчанын көп үстөмдүк кылганы деп. Сиз Манас Түрк университетиндесиз, азыр жакшы профессордун бар эле Кыргызстандагы Манас Түрк, анан Кыргыз, Орус, Славян университетинде, анан Америкалык университетте сабак берип калдыңар. Эми сабак берип калганыбыз ошол жерге керек болсо керек, ошол жерде биздин адистигибиз, ошо башка да бир критерийлерден улам. Анан кийин мен жанагы ошо мына Манас университетинде иштеп атканыма 10 жылдан ашып калды. Жаштардын арасында ар кандайлар бар да, ар кандайлар бар. Коом кандай болсо, ошонун көчүрмөсү жаштардын арасында. Жаштардын активдүү бөлүгү бар. Мисалы үчүн өзүнөн сырткары, Кыргызстандан сырткары дагы бүт дүйнөлүк процесстерди окуп үйрөнүүгө, тажрыйбаларды алууга, тилдерди үйрөнүүгө башка кылганга умтулган жаштар дагы көп. Ошол учурда мына мекенчил жаштар да көп. Мекенчил жаштар көп. Мен кыргызстандыкмын, мен кыргызмын, мен кыргыз мамлекетине салым кошушум керек, иштешибиз керек, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп, мына ошолордун аркасы менен мына бир жакшы акциялар, бир жакшы эмелер болуп атпайбы? Биздин бул кыргыз баалуулуктарына байланыштуу, мекенчилдикке байланыштуу болуп атат. Үчүнчүдөн, кайдыгер
караган, жеңил оокатка көнгөн, атасынын апасынын камкордугунан чыга албаган, өзүнүн позициясы жок, апасынын позициясы менен гана жашаган дагы мындай балдар, кыздар дагы көп да. Бул эми коомдун боло келчү тенденциясы, боло келчү тенденциясы. Бизде негизгиси, эгерде биз Кыргызстан алдыга өнүксүн, өссүн десек, мына кийинки муундар бүгүнкү муундан алдыга кете турган болсо, анда билим аркылуу гана алдыга кете алат да. Жанагы биздин мамлекеттин сапаты тууралуу, биздин президенттин сапаты тууралуу, демократиялык коомду куруунун сапаты тууралуу кеп калганда дагы кайра эле коомдун билими керек. 90-жылдарда бир айтылчу, Кыргызстандагы элдин 96% сабаттуу депчи. Эң чоң жетишкендиги ушу болчу. Азыр бул сабаттуулук түшүп кетти азыр бизде. Төмөндөгөндөн төмөндөп баратат. Дүйнө такыр башка жакты көздөй кетип баратат. Ошондуктан кыргыз коому дагы дүйнөлүк процесстен артта калбаш керек. Эми албетте мына бир караганда биз ушунчалык көп маселени бир карап алуусанын бардыгына жетпейт. Бирок мен чын-чынында биринчи кезекте мектептеги мугалимдердин сапатын, ана мугалимдерге болгон, мисалы азыр өткөндө сиздин ордуңузга ушу көп жыл мугалим болгон киши келип отуруп айтты, эми биз жана шумдуктуу доскаларды жазган, анан компьютер жана башкаларды берген менен балдарга билим берип аткан адамдын өзүнүн билим деңгээли төмөн болсо, биз эч качан мындай бир сапаттуу, билимдүү муунду тарбиялай албайбыз деди да. Ошон үчүн канчалык жана мектеп сөзсүз алар экинчи этапта, сону мектептер болсо компьютерлерсе бардыгы жана башка деп. Бир караганда ушул мектептерди анткени билим дегенде оюңа китеп гана кетет да, маданият дегенде китеп кетет. Ошол себептен биз ушуга жетише алабызбы? Көп нерсени турбуйдук го, бир карап жана өзүңүз айткандай кыял дегендей кайсы жагынан мындай кармап саламаттыгы күчтүү элди, ана билими күчтүү элди мындай кармап кала алабыз. Эми туура бюджет жок, экономика жок, бирок бизде да жоопкерчилик болуш керек да, ар бир мугалимде, ар бир директорунде мектептин. Бизде мамлекеттүүлүктү жөнүнө кеп калганда идеология жок дейбиз да, деп жүрбөйбүзбү? Идеология боло турган бизде баалыктарыбыз бар да. Мисалы үчүн мамлекеттүүлүктү чыңдашыбыз керек. Ал чыңдоо үчүн президенттен баштап мамлекеттин ар бир жараны ошого өзүнүн салымын кошуш керек. Мисалы үчүн мамлекеттүүлүккө салым кошуш дегенде сөзсүз эле депутат болуп, анан кийин парламентке келип, анан кийин же көпүрө куруп бериш керекпи? Жок, сен өзүңдүн үй бүлөңдө балаңды татыктуу билим бер, тарбия бер, башка анан кийин коомго билимдүү баланы өстүргөнгө салым соң дагы ушул дагы мамлекеттүүлүккө салым да. Азыр биз жанагы элдин баары компьютерин ойноп кетти, жана көк кит деген эмен азгыргына азып кетти депчи. Бул эмне? Бул ата эне мектептен кийин ата эне балдарын көзөмөлгө албагандыгы, эмне менен алектенип аткандыгын билбегендиги, ата эненин жоопкерчилигинин төмөндөп кеткендигинен болуп атпайбы? Ошондуктан мамлекеттүүлүктү чыңдагына келгенде биринчи пункт болуш керек да, идеологиянын биринчи пункту ушул. Келгиле, ар бирибиз мамлекеттүүлүктү чыңдаганга эмне салым кошуп жатабыз? Салым кошолуу дегенге шык бере турган саясат болуш керек, багыт бере турган саясат болуш керек, кам көрө турган саясат болуш керек. Ошондо гана биз көтөрүлөт. Бүгүн эми жанагы 10 сапат жөнүндө кенен кесир мындай сүйлөштүк. Мунун бардыгы чын-чынына келгенде бир адамда болушу мүмкүн эмес. Бир президентте көпчүлүгү болушу мүмкүн. Көпчүлүгү 4 сапат эле болсо жетет го, өзүңүз айткандай, анын бардыгы болсо, болуп турса анда шумдук болобуз го. Мен бир өкүндүргөн нерсеси, бир дагы мен ушул президентке чыккандардын чыгабыз дегендердин ушул боюнча бир кызыгып, алар азыр байма-бай, шайма-шай интервью берип атышпайбы маектерде. Бирөөсү да ушу менен кызыккан жок да. Мындай бизде кайсы кемчилигибиз бар, биз боло алабызбы деген мындай бир өзүлөрүнө өзүлөрү мындай сын көз караш менен караганды мен көргөн жокмун да. Мени өкүндүргөнү ошол болду. Ал эми биздин эл эми чын-чынында эл абдан чоң тараза да.
канчалык экранга чыгышпасын, канчалык жакшы костюмдарды кийип алып басышпасын, канчалык 7%тен тиги кредит берели дебесин, азыркы чыгабыз деген катардагыларды биз 5 колубузда билебиз. Анткени алар ошол өзлөрүнүн ошол мүмкүн премьерлерге чейин жетишти, туурабы? Ошон үчүн мынабу сапатты балким улам ширелтип отуруп, бардыгын сөздү дагы жакшы жазган журналистсиз, акыры бир 5 сапатка алып келишиңиз керек го. Ошол ушундай кылса, мүмкүн болсо эгерде ошону бир чыгарсаңыз, балким шайлоо алдыда майдан башташып баары тең дагы экран бетин, радиолорду, тиги социалдык тармактарды бербейт, балким ушул жок дегенде ошону бир карап, бирөөсүнүн оозунан чыгарып экен деген ишенимде бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы. Эфирге келип, эми ичте буюп жаткан көп кыялдар бар, көп мамлекеттин жакшы болушун деген көп максаттар бар. Ошонун кене аз болсо дагы ошо менен бөлүшүп бергениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу замандаштар, ушун менен биздин бүгүнкү консенсус программабыз соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.